Бабур атындагы музыкалык драма театрына чогулган эл залдын 100% түздү. Өзбек кинолорунун башкы каармандарын жакындан көрүү үчүн келген эл тынымсыз кол чаап, аларды сахнадан күтүп алышты. Көптөн күткөн спектакль башталып, элдин назарын бурду. Үй бүлөнү сабырдуулукка үндөгөн сахна көрүнүшү башталары менен көрүүчүлөр бирде күлүп, бирде көзүнө жаш алып отурушту. Çünkü adam bu yaratgan egamning eng mukammal mahsuli. To'g'rimi? O'zbekdayam, qirg'izdayam. Өзбекте да, кыргызда да, бардык улуттарда жашоодо болчу окуялар чагылдырылды. Себеби ар бир инсан үй бүлө курганда перзенттүү болууну каалайт. Тилекке каршы бүгүнкү сахнада ойнолуп жаткан үй бүлөдө мына ушул перзент дүйнөгө келбейт. Мунун натыйжасында келип чыккан чыр. Бирок спектакль эси бир гана кайгы менен чектелбестен, ага чейин күлкү менен коштолгон жерлери бар. Өзбек-кыргыз өнөр адамдары бул сыяктуу иш-чараларды эки өлкөдө тең тынымсыз өткөрүү аракетинде. Максат достук, ынтымактуулукту чыңдоо менен бирге тажрыйба алмашуу болуп саналат. Juda ko'p O'shda, ya'ni Qirg'iziston Respublikasida juda ko'p do'stlar orttirdim. Ошто жана Кыргызстанда көптөгөн досторду арттырдым. Ар келгенде досторум менен көрүшөм. Канча жылдан бери көрүшпөй калган элек. Кыргыз актерлору менен биргеликте кино тартуу ниетибиз бар. Эми муну башка режиссерлор өз ара келишүүнүн негизинде ишке ашырса, биз колдоп кубаттайбыз. Сизсиз өтпөс күндөрүм аталышындагы спектакль Ош шаарынан башка Жалал Абад, Баткен жана бир нече райондорго тартууланып, ушул жылдын 11-октябрына чейин уланмакчы. Аймерим Талантбек кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.